Стресс. Стресс адамдын эмоциялык жактан өзгөрүүсү. Стресске кабылган киши өзү жашап турган чөйрөдөн алыстап, айланасындагы адамдарга жакындабай калат. Мындай абалда адамдын тынчы кетип, уйкусу бузулат. Анда кандайдыр бир коркунуч пайда болот. Айланасында болуп жаткан көрүнүштөр ага эч кандай таасир этпестен, тескерисинче адаттагы көрүнүштөрдөн алыстагысы келет. Көпчүлүк учурда түн бир уукумда ойгонуп алып, кайра уктай албай кыйналат. Ошол эле учурда тамакка да табити тартпастан, баардык нерселерге болгон кызыгуусу жоголот. Кандайдыр бир нерседеге катуу чочуп, же бир нерсеге абдан көңүлү чөгүп, жашоо образы бузулат. Алсыздык пайда болуп, бат чарчайт. Стресс бир күндүн ичинде тез убакыт аралыгында эле башталбайт. Канчалаган убакыттар бою адамдын чечилбеген маселеси, тынч албаган ич туюму стресске себепкер болот. Стресс адамда 3 айдан 6 айга чейин созулушу ыктымал. Мындай абалга туш болгон адамдар өзүнүн стресске чалдыкканын 6 айдан кийин гана сезишет. 6 айдан кийин гана жашагым келбейт, баарынан тажадым деген сөздөрдү көп айта баштайт. Стресс адамдын жаш курагын тандабайт. Жаш баладан баштап улгайган адамдарга чейин кабылат. Стресске туш болгон айрым адамдар кумарга тез берилип, же болбосо ичимдикке бат эле көз каранды болуп калышы мүмкүн. Себеби мындай кумарды токтотуп койсом, дароо стресс абалына түшүп калам деп ойлойт да, убактылуу кумарды уланта берет. Стресске чалдыккан учурда дароо эле психикалык диспансерге жатып, дарылануунун кажети жок. Анткени ал жакта психикалык жактан жабыркап, оор абалда жаткандар дагы бар. Айрымдарынын оорусу өтө эле өтүшүп кеткендиктен, алардын жүрүм туруму таптакыр башкача болот. Мындайларды көргөн киши өзүн дагы алардын катарына кошуп, ушул сыяктуу болуп каламбы деп ан сайын тынчсызданышы мүмкүн. Эгерде адамда кандайдыр бир тынчсыздануу, акырындык менен кыжырдануу пайда боло баштаса, ал адам стресске чалдыкпаш үчүн ошол чөйрөдөн алыстап, жаңы чөйрөгө дароо аралашып кетүүсү зарыл. Кандайдыр бир алыска сапар тартып келүү жакшы жардам берет. Андан сырткары сөзсүз түрдө бирөөлөр менен пикир алышып, ачылып сүйлөшүүсү керек. Айланасындагы адамдар менен ачык сүйлөшүү, ички туюмун айтып берүү адамды коркунучтан алыстатып, оор абалдан чыгарат. Ошондой эле кандайдыр бир жумуш менен алектенүү стресске чалдыккан адамды акырындык менен айыктырат.